Саламатсыздарбы, Нурус ТВ каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Садыр Жапаровтар менен камалгандардын бири Атамбаевка кайрылды. Фируза Жамашева камалабы. Турсунбеков Жумабековдун куруусуна таш ыргытты. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев BBC радиосуна интервью берип жатып жашынып кетти. Маекти радионун журналисти саясатчыдан улуттук кардиологияда алган. Өмүрбек Текебаев июнь айында улуттук кардиология борборуна которулган. Ал алгач соттук отурумда кичүү кызы Айсараны көрүп, көз жаш чыгарбоого аракет кылгандыгын айтат. Кызым атама барам деп туруп алыптыр. Ал ыйлап жиберсе, мени жашынып кетиши мүмкүн эле. А менин душмандарым жашынып турганымды көрбөшү керек болчу. Алар аны сынгандык катары кабыл андыктан кызым экөөбүздөн катуу кармандык деп эскерип жатып, саясатчы жашынып кетти. Менин бул жашынганымдын куугунтуктоого, камалышыма эч тиешеси жок. Кызым менен болгон окуяны эстеп кеттим деп кошумчалады Өмүрбек Текебаев. Бейгүнөө жерден Садыр Жапаровду жана мени баш кылып, жалпы 13 адамды каматып жибердиңиз эле. Эми өз башыңызга кара булут айланып турат деп жазат Эрикламбек Тагаев өзүнүн Facebook баракчасында. Ал интернет аркылуу Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жасады. Урматтуу эмес Алмазбек Шаршенович, бейгүнөө жок жерден мени жана Садыр Жапаровду, бир туугандарын, бала чакалары менен 13 адамды каматып жибердиңиз эле буйрук берип. Жашоо бумеранг, эми өз башыңызга кара булут айланып турат. 2 жыл камакта олтурдук. Бейгүнөө үй бүлө, бала чака, ата-эне, тууган уруктарыбыз канча деген стресс, ден соолугуна канчалаган зыян алышты. Ал чыгымдарды акчага баалап болбойт. Эми сизди дагы ошондой баа жеткис чыгым күтүп турат. Сиз ошонун баарын билип туруп, түндүк түштүк кылып, эки элдин ортосунда от коюп болсо дагы, элди садага чаап болсо дагы, кара жаныңызды куткарууга жандалбастап атасыз. Бул кылганыңыз эркекчиликке жатпайт. Эркекмин десеңиз коркпоңуз. Кыргыз элинин ортосуна от койбостон өзүңүз эле түрмөгө кирип барып олтуруңуз. Ак болсоңуз ошол жактан акталып чыгыңыз, сизге айтарым. Ак жол сизге, СИЗО бирге деп жазган. Бишкектин Ленин райондук соту 24-июнда мурдагы мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин карап, экөөнүн тең номер 1 тергөө абагына которуу тууралуу өтүнүчтү четке какты. Экс-мэрлер улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында калтырылды. Бул тууралуу Кулматов менен Ибраимовдун тарапкерлери билдиришти. Өткөн жумада УКМКнын тергөө абагында орун жок калгандыктан мурдагы эки мэрдин Бишкектеги жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу номер 1 тергөө абагына которуу тууралуу өтүнүч менен сотко кайрылган. Адвокаттар буга каршы чыгышкан. Кулматов Калыс Ордо конушундагы мектепте курууга кеткен $2 миллион пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Ал эми Албек Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда $270 миң өлчөмүндөгү мыйзамсыз сый акы алган. Ысык көлдөгү Күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке $152 миллион зыян келтирген. Жана Бишкектин түштүгүндөгү 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экс-мэрлердин ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган. Аны бөлүп кароо боюнча адвокаттардын бир нече жолку өтүнүчтөрү канааттандырылган эмес. Быйыл 2 майда мурдагы 2 атка минердин тергөө абактары мөөнөтү 2 айга узартылган. Крим Төөл Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, өлкөдөн чыгарылышына байланыштуу ушул учурдагы атка минерлер четинен жоопкерчиликке тартылууда. Крим Төөл Азиз Батукаевди эркиндикке чыгаруу жөнүндө чечим чыгарган Нарын шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматов камакка алынды. Бул тууралуу Говори.tv'ге өздүк булактар билдиришкен. Маалыматка ылайык, соттор кеңеши макулдугун берип, судья Эрматов кармалган. 22-июнда 1 май райондук соту анын бөгөт чарасын карап, камакка алуу тууралуу чечим кабыл алды. Айрым маалыматтар боюнча ошол учурдагы жогорку соттун төрайымы азыр катардагы судьялык кызматты аркалап жаткан Фируза Жумашева дагы сурак берүүгө чакырылып, жоопко тартылары айтылууда. Буга чейин Фируза Жумашева Батукаевдин ишине эч кандай тиешеси жок экендигин, мындан кабары болбогондугун айткан эле. Фируза Жумашева 2012-2015 жылдары жогорку соттун төрайымы болуп иштеген.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевты колдогон Кыргызстан социалдык-демократиялык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Кундуз Жолдубаева 1-май райондук сотунун токтомуна байланыштуу билдирүү таратты. Ал Фейсбуктагы баракчасына сот экс-президенттин үй бүлөсүнө депозиттик эсептерди жана кутуучулар боюнча документтерди алдын ала кабарлабай туруп алууга макулдук бергендигин жазган. Алмазбек Шаршеновичтин жеке өзүнүн депозиттик эсеби ал тургай банктык кутусу да жок. Үй бүлө мүчөлөрүнөн эч ким кутуларды ижарага дагы алып пайдаланбайт. Банкта бир гана Раиса Атамбаеванын депозиттик эсеби болсо, ага дагы камак салынган. Сот тиешелүү чечим кабыл алган адамдардын тизмеси бүт туугандардын чөйрөсү болуп чыкты. Тизме ушунчалык одоно түзүлгөндүктөн ал тургай анда Раиса Атамбаеванын маркум агасы дагы бар болуп чыкты деп жазылган билдирүүдө. Ошондой эле ал муну адамдардын көңүлүн башка үй бүлөдөн алагды кылуу максатында жасалып жаткан бийликтин каадамы катары сыпаттаган. Бишкектин 1-май райондук соту 19-июндагы токтомунун негизинде коммерциялык банктардан айрым адамдардын 2009 жылдан берки депозиттик эсептери жана банк кутуучулары боюнча документтерди алууга макулдук бергендигин Тазабек басылмасы жазды. Маалыматка караганда, тизмеге экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын үй бүлөсү, туугандары жана башка жарандар кирген. Муну менен сот тергөө тобунун өтүнүшүн канааттандырган. Жогорку кеңештин депутаты Чыныбай Турсунбеков Жогорку кеңеш башсыз калгандыгын айтып, Атамбаевдин жакшы жагын алып, жаман жагын унутуу керектигин жар салды. Экс-спикердин бул сөзү ортодо фракция лидерлеринин кыпчыганы менен түз эле төрага Дастан Жумабековго багытталды десек болот. Ал эми короосуна ыргытылган ташты Жумабеков түшүнгөн жокпу, түшүнгөндөр шыбырай койдубу, ак же көктө ооз ачканга жараган жок. Көпчүлүк болсо үн каткандан чоочулап сактанып турат деген Турсунбаевдин мындай акыйкат сөз чыкканына таң калып турушкан. Эми бүдөмүк шектүү илинчээктери бар айрым бизнестерине чабуул жасалып, айласы кетпесе болгону. Президент Сооронбай Жээнбеков өнөр жай жана ишкерликти өнүктүрүү комитетинин 1-жыйынына катышып, ал эмне менен алектенерин айтып берди. Комитетти түзүүнү президент демилгелеген. Бул кошумча түзүлгөн мамлекеттик орган эмес, актуалдуу маселелерди талкуулай турчу аянтча болот. Биз пикир алышууга кызыктарбыз. Бул жерде бизнес коомчулуктун, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү олтурат. Комитетке 25 киши кирди деп билдирди Жээнбеков. Президент мамлекеттик органдардын аракеттерине карабай өнөр жайда байкаларлык жылыш жок экендигин айтты. Ишкерлерге эмне жолтоо болуп жатат деген сурамжылоо жүрдү. Айтылган пикирлер мамлекеттик органдардын буга чейинки таянактарына каршы келүүдө. Азырынча бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосунда диалог түзүү мүмкүн болбой жатат. Буга жетишүү үчүн болгон аракетибизди жумшашыбыз керек деп билдирди мамлекет башчы. Жээнбеков комитеттин төрагасы, ал эми 1-чи вице-премьер Кубатбек Боронов менен эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Салымбеков анын орун басарлары болуп бекиген. Экс-президент Алмазбек Атамбаевты кол тийбестиктен ажыратуу боюнча атайын депутаттык комиссия кабыл алган чечимди башкы прокуратурага өткөрүп берген. Демек, мурунку президент кылмыш ишине катыштыгы бар делип камакка алынышы мүмкүн. Буга чейин мындай көрүнүш болгон эмес. Тоңгоч президент Аскар Акаев качып кетип, учурда Москвада жашайт. Андан кийин мамлекет башчы Курманбек Бакиев дагы сыртынан гана өмүр бою эркинен ажыратылгандыгы менен учурда Белоруссияда баш калкалоодо. Депутаттар Алмазбек Атамбаевга карата 9 айып коюшту. Аны кол тийбестиктен ажыратуу тууралуу токтом долбоорун 100 депутат колдоп берди. 5 эл өкүлү каршы чыкты. 24 KG агенттиги Алмазбек Атамбаевты кайсыл иштери үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылып калышы мүмкүн экендигин иликтеп чыкты. Экс-президентке мыйзамсыз баюу беренеси менен айып тагылууда. Дастан корпорациясынын кызмат адамдарынын аракети менен ал Кой Таш айылынан жер аянтын алып үй салган дешүүдө депутаттар. Белгилей кетсек, Кой Таштагы үйдү экс-президент 2016 жылы салган. Депутаттык комиссиянын пикиринде Алмазбек Атамбаев жерди Бишкектин мурунку мэры Албек Ибраимовдон белек катары алган. 2016 жылы мурунку депутат Өмүрбек Тикибаев жер аянтын мурунку президент мыйзамсыз алган деп билдирген. Бирок башкы прокуратура бул айтылгандарды аныктай алчу факт тапкан эмес. Ошол эле жылы экс-башкы прокурор Аида Салянова Алмазбек Атамбаевты Бишкек жепке мыйзамсыз ташылып келинген көмүр үчүн айыптаган. Бирок бул айтылгандарга эч ким көңүл бурган эмес. Депутаттык комиссиянын версиясы боюнча Алмазбек Атамбаев
Сухачи облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Байтик айыл өкмөтүндөгү жерлерди мыйзамсыз трансформациялоого катыштыгы бар. Ал өкмөт башчы болуп турган маалда 2011-жылы мораторийди эс албай айыл чарба мүнөздөгү 35 гектар жерди курулуш үчүн берип салган. Депутаттык комиссиянын маалыматына караганда АК Инвест жана Терексай жаштар компанияларынын Алмазбек Атамбаевка тиешеси бар. Аталган фирмалар Мегакомду сатып алууну жана былтыр Коопсуз шаар долбооруна $9 миллион берүүнү сунуштаган. Алмазбек Атамбаевдин 2017-жылы үчүн салык декларациясында Субихи Пархатиден 54 миллион өлчөмүндөгү киреше көрсөтүлгөн. Субихи Пархати документ боюнча экс-президенттен форум ишканасын сатып алган. Депутаттар ишти жасалма дешүүдө. Анткени аталган фирма башка кишиге сатылса дагы мурунку мамлекет башчы факт түрүндө аймакка ийгилик кылып келүүдө. Маалыматка караганда 2018-жылы январда Алмазбек Атамбаев Ысыкөл облусуна караштуу Чоң Саруу айылынан 2,5 гектар жер аянтын мыйзамсыз алган. Ысыкөл райондук мама администрациясынын жооптуу кишилери менен Чоң Саруу айыл өкмөтүнүн кызматкерлери Фрунзе Резорт ишканасынан 4,5 гектар жер аянтын беришкен. Кийин ал жер экиге бөлүнүп, жарым укугу Алмазбек Атамбаевка катталган. Жарымы төмөнкү ишканада. Депутаттар экс-президентке бийликти узурпациялоо айыбын тагышууда. Эл өкүлдөрү Алмазбек Атамбаев бардык мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүн текшере турган кылмыштуу топту түзгөн дешүүдө. Депутаттарда Алмазбек Атамбаев премьер-министр болуп турганда 123 чет өлкөлүк жаранга, анын ичинен УКТга ок атуучу курал берген деген маалыматтар бар. Жепти модернизациялоо боюнча кылмыш ишин УКМК экс-президентке каршы өзүнчө карап жаткандыгы белгилүү. Жакында бул иш боюнча айыпталып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев Алмазбек Атамбаевка каршы көрсөтмө бергендиги маалым болду. Тергөөнүн маалыматында 2014-жылы мурдагы президент өзү ТВНын кызыкчылыгын колдоп, аны менен келишимге түрткөн. Кримтөөл Азиз Батукаев 2013-жылы абактан бошотулган. Бул боюнча башкы прокуратура иш козгоп, бирок иш ордунан жылган эмес. Депутаттар Атамбаевдин тиешеси бар экендигин билдиришүүдө. Бул иш боюнча экс-президентке каршы мурдагы вице-премьер-министр Шамил Атаханов көрсөтмө бергендиги айтылды.